Тажикстанга өтүп кеткен 20 мал жандыгы кайтарылды. Окуя Легилек районунун Тажикстан менен чектешкен Разаков айылында катталган. Аталган айылдын Нажимидин аттуу жаранынын 20 баш эчкиси 9 февраль күнү короосунан чыгып кетип, коңшу өлкөнүн Расулов районуну тарапка өтүп кеткен. Бул тууралуу милиция кызматкерлерине жана чегарачыларга кабарлагандан соң ыкчам чара көрүлүп, өз ара сүйлөшүүлөр менен мал ээсине кайтарылды. Милиция жана чегара кызматтары Тажикстандык коллегиялары биргелешкен мындай кызматташуулар буга чейин да болуп келгендигин эске алсак, эки өлкөнүн чегарачыларында өз ара түшүнүшүү, коопсуздуктун алдын алуу аракеттери натыйжасы жакшырып бараткандыгын кабардар болобуз. Легилек райондук ички иштер бөлүмүнүн жардамы менен жана чегара кызматкерлеринин жардамы менен эчкилердин кайра толук башы менен толук кайтарып алдык. Ички иштер бөлүмүгө жана чегара кызматкерлерине ыраазылык билдиребиз.